Эти китептин авторумун. Өзүм кандидатмын. Кайсы Тыныстановдун чыгармаларын изилдегем. адабият боюнча. Тыныстанов биздин айылдан да. Так. Апас Белекович, кутмандуу 90 жылдык жашка келипсиз. Куттуктайбыз. Анан сиз ушул 90 жылдык өмүрүңүздө эмнеге жетиштиңиз, эмнеге жетишпей калдыңыз? Биринчи жетишкениңизди айтсаңыз. Оюңузга, максаттарга жеттиңиз беле? Рахмат. Жетишкенди айтсам, адегенде кичине производство баштагам, студент кезде. Ошондо 3 кошкон кийин ачкам. Мен ачкам десем болот, анткени мен ачкандан кийин менден кийинки көп кишилер кошулуп кетти. Ошо ачкандардын бери жак койсо болот. Андан кийин институт бүткөндөн кийин эле академиялыктын геология институтуна бөлүнүп калдым. Ошол боюн ош жерде иштеп жүрөм. Инженер, младший научный сотрудник, старший, замдиректор по науке, директор болуп иштеп келатам. 65 жыл болуп калды. Ушул бир жерде иштеп, бир жерден көгөрүп дегендей болгон жетишкендик бар ушул жерде. Жетишкендиктерди мен илимден башка эчтекеге адак кылганым жок. Илим менен эле келатам. Жетишкендиктен ушу илим. Адегенде мынау кемин боюнча, кеминдин чоң кеминдин геологиясы, түзүлүшү, өнүгүшү боюнча иштедим. Ошол чоң кемин Эрифт деген структураны ачтым. Тим эле чоң кемин зонасы, чоң кемин өрөөнү делилдирчү. Биргеси Эрифт деген болот. Жер кыртышы мындай бири-бирине ажырап кеткенде, ол жер бошойт дагы, ошол ажырап кеткен жер түшүп кетет. Ошо түшүп кеткендеги структураны Эрифт деп коет. Жер чоң кемин ичинде өрөөнү биргеси палеозойда ылдый түшүп кеткен экен, анан кайра жабылып, чоң кемин зонасы болуп. Эрифтин өзүнүн тоолеттери бар, өзүнүн пайдалуу кендери бар, өзүнүн тиешелүү. Ошону. Андан кийин Кыргызстанда метаморфизм тоотектери изилденген экен. Түркүстөн тоосунда бир метаморфизм жөнүндө жазган экен, кийин анысы туура болбой калды. Мен ушу метаморфизм тоотектерин изилдейин деп Кыргызстандын анан бу мен тоотектер метаморфизм изилдеп жүргөн кезде Новосибирскиден бир киши келип калды, мен да метаморфизмге кызыгып жүрөм, чогуу иштегиле. Анан Тянь-Шандын метаморфизм өзүбүз колубуз, бутубуз менен басып, колубуз менен кармап жүрүп иштедик. Анан Памирди, Өзбекстан, Тажикстан жактарды литературный данныйлар. Ошентип Орта Борборлук Азиянын чыгыш бөлүгүнүн метаморфизми деген карта түздүк. Ошонун китеп жаздык. Анан метаморфизм менен тектониканын байланышы жок экен ошол кезде. Тектоника өзү чөкмө тоотектердин, анан магма тоотектери жердин астынан чыккан, ысып чыккан магманын. Ушул экөө менен тектоника стадияларга бөлүнүп, зоналарга бөлүнүп, ошону менен иштелчү экен. Метаморфизм тектоникага пайдалуу эмес экен. Анан ошо метаморфизм тектонический позиции метаморфизм комплексов деп ошонун боюнча иштеп, ошол боюнча метаморфизм тектоникадагы ордун таап, анан кошумча чөкмө жана жанар тоолордун менен пайда болгон тоотектерге кошумча метаморфизм дагы кошумча информация берет экен.
деп метаморфизм мен тектониканын байланышы. Сиз ошо илимде, геологияда дагы ачылбай калган бир жагдайлар барбы? Сиз ачпай, өмүрүңүз жетпей, убактыңыз жетпей калган. Эмнеге жетишпей калдыңыз? Эми геология абдан көп тармактуу багыт. Мында ачпай кала турган нерселер абдан көп. Эми мен бир нерсенин үстүндө иштеп атам. Азыр колуман келбей, аягына чейин чыгам, чыкпайм билбейм. Бул жердин жалпы күн планета, күн системасынын пайда болушу. Андан күн системанын өнүгүшү, анын ичинен жердин өнүгүшү. Ушул багытта иш баштадым. Кызык жери вообще жаратылыштын өнүгүшү физиканын эки илими менен изилденет. Бири тең салмактуу системаларды изилдейт. Аны аттарын унутуп атпайм. Экинчиси тең салмаксыз системаларды изилдейт. Ошол тең салмаксыз изилдөөлөрдү изилдеген илим жакында чыкты. Өткөн кылымдын экинчи жарымында пайда болду. Ошол геологдордун жерди изилдеген астроном геологдорго жетелек экен. Чоң окумуштуулар жерди тең салмактуу термодинамика, анан эки илим термодинамика и синергетика. Синергетика кийин эле чыкты. Ошол синергетиканын изилдеген окуп үйрөнгөн кишилер жок экен. Ошол биздин жерди күн системасынын пайда болушу, жердин пайда болушу, өнүгүшү берки термодинамиканын закон ченемдүүлүгүн изилдептир. Синергетиканын закон ченемдүүлүгүн изилдебептир. На самом деле ошол күн системасында жердин пайда болушу, өнүгүшү дагы синергетиканын закондору менен иштеш керек. Ошону карап чыксам, көп нерселер мурундан бери туура эмес. Аныкталып жүрүптүр. Мен ошолорду азыр башкача кылып, жана синергетиканын закон ченемдүүлүгүн колдонуп жазып көрсөм, такыр башкача болот. Ошону башын баштадым. Былтыр эл аралык конференция болду, ошону доклад жасадым. Макалада жазып атам. Анан ошонун аягына чыгыш керек да. Бир багыт, бүт геология багыты башка бир көз караштан каралып чыгыш керек. Мен ошонун үстүнөн иштеп атам азыр. Сизде окуп аткан аспиранттар, кандидаттар ушул жаңы синергетика боюнча кетиш керек экендигин айтып бир үйрөтүп атасыз да, Буларга айтып атам, бирок бул абдан глобальный тема да, чоң тема. Жалпы геология менен философиянын ортосунда. Синергетика өзүнүн физиканын закону менен болгону философиянын азыр деги эле философиянын методологиянын негизи деп калышты көпчүлүкчүлөр. Как философский направление деп калышты. Буларга азырынча биздин академиянын программасында дагы бул багытта тема коюлган жок. Негизинен кыргыз геологиясынын түзүлүшү, пайдалуу күнөрүн пайда болушу, анын табабыз, кай жерден издейбиз. Ушул көпчүлүк учурда басымдуулук кылып атат. Менин балдарым азыр бер жакты карап атса керек, бирок аякка жете элек. Ошол жанагы бүт глобалдык масштабтагы темаларга. Сиз бул 90 жылдык өмүрүңүздө бир бактылуусузбу? Бактылуулук деген бул нерсе дайым эле киши бактылуу боло бербейт. Бактылуу боло турган бир учурда, бактылуу боло турган бир саат, мүнөттөр эле болуш керек. Мисалы үчүн азыр мен мактап менен өтүп атат, мен бактылуумун деп койсом болот.
Бирок дайыма ушундай мактоо, дайыма ушундай ийгилик боло бербейт. Мына ичинен ар кандай нерселер болот. Ошон үчүн таптакыр бактылуу деп айткандан тартынып артыңызда ээрчип келаткан аспиранттарга, окуучуларыңызга деги эле элге, кыргыз элине эмне деп айтат элебиз? мен могу жердин өнүгүшүн изилдедим. Ага чейин системалардын түзүлүшүндө. Система эки бөлүктөн турат экен. Материальный, зат менен энергия, пространство өлчөмү. Экинчиси нематериальный, энтропия менен информация убактын кучагында. Ушул информация менен энтропия экөө бири менен карама каршы. Энтропия бузулуунун, ажыроонун, бара талкалоонун багыты өзөгү. Энтропия информация болсо биригүүнүн, ынтымактуулуктун гүлдөп өнүгүүнүн өзөгү. Жер ошо жалкы система эгерде өнүгүп келаткан болсо, анда информация үстөндүк кылып аткан кез. Жердин өнүгүшүндө жер информациянын өсүү законунун астында өсүп келатат. Информация бара акылга ыраазымдап коебуз. Акыл бара илим, билим, технологияларга алып келет экен. Ошолор бара өнүгүп келатат. Информациянын өсүү законунун таасири. Мындан ары да ошол закон иштей берет. Мындан ары дагы илим, билим, технологиялар күчөп өнүгө берет. Кээ бирде айтып калат, эгерде ошол информация өнүгүп турса, эми үчүн кээде бузулуулар, талкалануулар болот деп. Информация менен кошо энтропия жүрөт. Ал дайыма ушул талкалоонун үстүндө экөө карама каршы бири-бирине. Информация кичине токтоп калса, ал күчөйүп кетет. Жанагы баардык терс нерсенин ошондон болот. Бирок жалпысынан негизинен информация өсүү закону иштеп атат. Ошондон баратабыз. Келечек ошо өнүгүүнүн үстүндө болот. Жалпы эл дагы, коом дагы, өзүбүз дагы ошого багытталышыбыз керек. Демек, илим, билимди, технологияны өстүрүүгө көмөктөнүшүбүз керек. Ошого умтулушубуз керек. Илим өстүрүүгө, билим үйрөнүүгө умтулушубуз жакшы. Ушунун баарына Чоң рахмат сизге. жөнөкөй эле, баналь эле сөз, бирок чоң терең Тереңи. мааниси бар. Мааниси терең. Рахмат.